Kapını kalın asker kaptadı. Toy meleçin koca. Şunduk çoruk başta. Kanatandın kalın curt, elim beni görsün. Ayday sulu kalayım, sen beni Вот. Адел, сыночек нашей Турандот. Следующее произведение, которое будет исполнять Бахтыгуль, это «Плач Лиу», китайской заложницы, которая страстно, преданно, нежно любит Калафа, татарского принца. А Калаф влюблен в жестокую, эгоистичную принцессу, дочь китайского императора Турандот. Это загадочная опера, мистическая опера. И всегда перед певицей есть выбор. Либо ты будешь петь Турандот, либо ты будешь петь трагическую героиню Лиу. Сам Пучини очень любил этот образ. И это была последняя опера великого композитора. Он не дописал заключительный дуэт Калафа и Турандот. И завещал, что если будет премьера моей оперы, то обязательно скажите об этом, что я дальше этого куска не дописал. И когда великий Артуро Тосканини в 1892 году состоялась премьера, именно на этом месте он повернулся в зрительный зал и сказал: а дальше музыки Пучини нет, потому что Пучини умер. Была большая пауза, молчание.
Потом люди встали и кричали «Слава Пучини! Слава Пучини!». И вот эта ария Лиу, плач ее, предсмертный плач, потому что ценой жизни, ибо только она знает имя своего возлюбленного, но если она раскроет его имя, то принцесса Турандот убьет, казнит принца Калафа. И исполнив вот последние ноты, вы услышите, будут звучать, и далее следует смерть. И я бы сказала, что в характере Бактыгуль есть сила такая, она за любимого, за любимую семью, за детей. Я вижу, сколько она трудится, сколько она много работает над собой, потому что за ней крепкие тылы. И эта ария, это был ее дебют, я же вам говорила, на Кипре она выступала. Люди, вся публика поднялась, скандировали и бессировали, она ее исполняла там дважды. Итак, плач Лиу из оперы Пучини «Принцесса Турандот». Милая Бактыгуль, тебя пришли приветствовать самые молодые голоса Кыргызстана. Наш будущий бас-баритон Орозбек Абдуматалипулу, наш будущий драматический тенор Замирбек Нургазиев, наш будущий лирический тенор Талант Токумбаев. И хотим, чтобы вы вместе сейчас слились неаполитанской песни «Денса Качели». Все выше, выше, достигнем все вершины. Мы все можем, все осилим. Поздравляю тебя, наши ребята. Пожалуйста, ребят.
che fanno qua. Polacco, gente il poco, ma se fuggi, ti lascia star. Ti lascia star. E non ti corri presso, non ti struggi a riguardar. A riguardar. E yamma, yamma, oppa, yampa, ya. Yamma, yamma, oppa, yampa, ya. Culiculi, culicula, culiculi, culiculu. Oppa, yampa, ya. Culiculi, culicula. Yamma, yamma, oppa, yamma, ya. Yamma, yamma, oppa, yamma, ya. Culiculi, culicula, culiculi, culicula. Oppa, yamma, ya. Culiculi, culicula. Addio, dalle terre e la montagna, un passo c'è. Un passo c'è. Se vede Francia e Francia della Spagna, io vedo te. Io vedo te. Però te con detto fatto con c'è, e c'è si va. Il ciel se va. Si come il vento vuole scatto, e s'angela. E sembra. E yamma, yamma, oppa, yampa, ya. E yamma, yamma, oppa, yampa, ya. Culiculi, culicula, culiculi, culicula. Oppa, yampa, ya. Culiculi, culicula. Yamma, yamma, oppa, yamma, ya. Yamma, yamma, oppa, yamma, ya. Culiculi, culicula, culiculi, culicula. Oppa, yamma, ya. Culiculi, culicula. Иоганн Штраус «Полька» исполняет наш симфонический оркестр.
Улан Качкыналиев. Yaşagan cer kalıp Börkün anın unutulmaya tırdalı Gözlerimiz bağlalıktan elesin Gök kayıkçan göl üstünde sansız yıldız carkırap Kıyalımda kılım güzel tartılar Kılık taşları kayığımdı toplatar Topladım gülerine kalırlar Taştan çoğlarında bulundu Getençik dep kayran arka burundu Tokçulukka susun boldun denizdin Tolkun güsey tolun aşı bulundu Улан Качкыналиев. Чоң рахмат. Жер суулар, өсімдіктер, мақұлықтар, мен дағы өзіңөрдей табиғатмын. Барыңар жанду жансыз тұлқысыңар, мен ғана месі болым табиғаттың деп ақындарыз жазады. Шындығында аялзатын кейде қайынға да салыштырып сөйіз. Андықтан Майрамбек Осмонов қайыңдар. Атқарушы Бақтыгүл Боқоева.
Бактыгүл Бокоева. Кыргызда соқыр орой тас кыйык, манка да бар бир кыйык дейт. Сүт ирдентет, шарап жиннедет дегенде, кээде сүйү мас кылат, кээде сүйү пас кылат. Миң өчүп кайра миң жанып, сүйгөнүм үчүн кимди айып? Күттүрүп күндө күйгүзбөй, бир күлүп койчу жылмайып. Гүлшайыр Садыбакасова, ак сүйүү сенин көзүң жок. Бактыгүл Бокоеванын аткаруусунда. Сыртына барып айылдым, сырдашкан чакты сагындым. Түгүнбөй сөзүн учугу, түбүндө аппак кайыңдым. Ак кайың турат өзүң жок, андагы айткан сөзүң жок. Арзышкан сөзгө турбаган, ак сүйүү сенин көзүң жок. Жылдызын көктүн таратып, жылмайып тодон таң атып, кадыр түн тоскон кездер ай, кай жакта калды адашып. Ак кайың турат өзүң жок, андагы айткан сөзүң жок. Айтылган сөзгө турбаган, ак сүйүү сенин көзүң жок. Айтылбай турган ант калып, жүрөккө бекем так салып, сен кеттиң кайра кайрылбай, мен турам көзгө жаш алып. Ак кайың турат өзүң жок, андагы айткан сөзүң жок. Айтылган сөзгө турбаган, ак сүйүү сенин көзүң жок. Ак кайың турат өзүң жок, андагы айткан сөзүң жок. Арзышкан сөзгө турбаган, ек сүйүү сенин көзүң жок. Ак сүйүү сенин көзүң жок. Бактыгүл Бокоева. Жана Кыргыз улуттук эл аспаптар оркестрі, Кыргыз эл артисти Бакыт Тилегенов. Чоң рахмат. Аппак карда көп жүрсөң, көзүң бир күн карыгат. Алыс жерде көп жүрсөң, көңүлүң бир күн тарыгат дейт. Ар бир адам мекенин сүйөт, соодагер бекерин сүйөт. Жан дүйнө жаңырыгы бу да өзүнчө дарт болот эмеспи? Андыктан о тууган жер, сенден ыйык мекке жок. Сүт эмизип, тузун нанын жедирген, мен сен үчүн бардыгына даярымын, сөөктөрүмдү оң кылса да тегирмен. Айбек Карымов, сагындым туулган жерим сени. Бактыгүл Бокоеванын аткаруусунда. Жап-жашыл жібекті жамынғандай, жайқалған түріңді сағындым ай. Жашоодо керемет қандай күч бар, жол күтіп мен сені сағынғандай. Сақтадым ұнытпай елесіңді, салқын тұр қызғалдақ белесіңді. Саймалы толырың көзден ұчат, сағындым толған жерім сені. Сағындым толған айлым сені. Жылдызын сағындым жымыңдашқан, жымыңдап мағарна вырдашқан. Жодырап жолымды қарашқандыр, жол четін елеген қызғалдақтар. Сақтадым ұнытпай елесіңді, салқын тұр қызғалдақ белесіңді. Саймалы толы
жолдогон саламым айтып барар, жол бою ак көйнөк кийип алып, жолумду күткөндөр гүл кайырлар. Сактадым унутпай элесиңди, салкын кыргыз кылдык белесиңди. Саймалы тоолорун көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган жерим сени. Сактады унутпай элесиңди, салкын кыргыз кылдык белесиңди. Саймалы тоолорун көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган айылым сени, сагындым туулган алай сени. Бокоева. Чоң рахмат. Бактыгүл, бүгін сен ушунчалык бүткүл элге ыр майрамын арнадың. Сен өзүң турганың эле ырсың. Саган атыңда Бактыгүл келечекте тиги кайыргүл эжемдөө болуп, чоң даражаларга жетип, анчы сен өзүң мээнеткеч кызсың, чоң ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Шампан иштим өкүртүп, шампан жатты кээде мениге киртип. Биздин элден чолпон чыкса деген ой бир мезгилде жыргалданты көшүлтүп. Кээде сүйгөндө албырып шаттык жүз болобуз. Анда эмесе Жумамедин Шералиевдин албырып шаттык жүзүндө деген чыгармасын Бактыгүл Бокоева аткарып берсин. Açışıp gitti жүрөгүм, кыйылып турдум мен аяп, кылчакта аппак жүрөгүм, жүрөгүм. Ишиңе калдым кайрылып, ишсиздамарың айрылып, кызматка кеттим мен дагы, кыскарган жолго кайгырып. Дорогие друзья, всему мы обязаны первому учителю. Слово предоставляется народной артистке Кыргызской республики Эсен Молдокуловой, первой учительнице нашей Бактыгуль. И я хотела бы задать вопрос. Эдже, это правда, что когда впервые она вошла в класс, вы спросили, какой у тебя голос? Она говорит, человеческий.
ооба ошол чын болчу. Анткени ар бир ата эне балдарына эң биринчи каалаганы адам болсо экен дейт. Ошо адам боло турган бүт неменин бардыгы Бактыгүлдө бар. Мен бүгүн кубанычыма кубаныч батпай ушунчалык сүйүнүп турган кезим. Бул бир эки жыл менден окуду. Андан ары Зина Амановадан. Бул биздин кичине эле кылган эмгегибиз. Көбүнчө Кудайдын берген таланты, ата энесинин, анан кийин ата энесинин. Мага келгенде эле үнү жакшынакай чоң үнү бар болчу. Мына бүгүн бардыгыбыз Бактыгүлдүн бүгүнкү жыйынтыгына 10 жылдан берги ырдап келатканы күбө болуп келгенбиз ар бир ролдоруна. Ошонун бардыгын бүгүн жыйынтыктап чоң сыноодон өттү. Силерге чоң рахмат. Келип алып турушулардын кубанычына, Бактыгүлдүн биздин оперный театрдын кубанычына кошулуп отурганыңарга. Бүгүн мен айтарым, биздин кыргыз элинде дагы бир эң чоң опералык ырчы пайда болду. Мурун эле бар болчу, бирок силер бүгүн ошого ишенип күбө болуп отурган кезиңер. Алайлыктар, силер эмне деп айтсам, жанагы человеческий голос дегенди көрсө алайдан келген турбайбы? Биз мурун кыргыз элин алай эмес, талас, чүй деп бөлчү эмеспиз. Азыр деле бөлбөйбүз. Бактыгүл тем более бөлбөйт. Кыргыз элинде бир уч элбиз. Ошонун ичинде дагы бир чоң опералык ырчы. Мен ага ишенем, мындан ары мына тушоосу кесилди деп, омейин деп бардыгыбыз ушуга бир омейин деп бакыт каалашыбыз. Мына Бактыгүлдүн үй бүлөсү бар. Бактыгүлдүн күйөөсү бар. Бактыгүл кыргыз элинин ары көздөй улантып, кыргыз элин көбөйтүп баласы бар. Мына ошо үй бүлөсүнө, Бактыгүлдүн өзүнө бакыт, аты да Бактыгүл, бакыт каалайм. Ден соолукта болсун, өмүрү узун, кыргыз элин даңазалап, бүт жер жүзүнө алып чыгып, кыргыз элин бир уч кыргыз элин көргүзө турган чоң жол, ак жол каалайм. Зина Амановна Сарыгулова, ваше слово. Пожалуйста, сегодня ваш праздник. Зина Амановна. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, мен дагы бир 4 саат менен жыйынтап коеюн. Ар ким айтар окуп, угуп көргөнүн, а мен болсом минтип айтам жөн-жөнүн. Акындардын халтуршигин көрсөм да, мен булбулдун халтуршигин көрбөдүм дейт. Эжебизге ак жол каалайбыз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Келгениңиздерге. Кайрадан сахнадан жолукканча сак саламат болуңуздар. Чоң рахмат, кетпеңиздер. Мен дагы бир кичинекей сүйлөп коеюн. Өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып, аябай толкунданып кетип көрүңүздөрбү? Көзүмөн жаш чыгып кетип, сөзүн унутуп, толкунданып кечирип коесуздар. Эми чындыгында бардыгыңыздарга рахмат. Күйөрмандарым, мен улуу башыңыздарды кичүү кылып, мен бир ооз сөзүмө келип бергениңиздерге чоң башымды ийип таазим этем. Чоң рахмат. Экинчиден мына төркүндөрүмө рахмат. Ушу асказолу, микробу жок, алай жергесинен келген бир туугандарыма дагы чоң рахмат айтам. Кайын журтума чоң рахмат айтам. Ушул залды берип, мени колдогон биздин директорубуз Болот Салбаровичке рахмат. Абдулас Малдыбаев атындагы симфониялык оркестрге чоң ыраазычылыгымды билгизем. Жана Кыргыз улуттук консерваториясынын эл аспаптар оркестрине чоң ыраазычылыгымды билгизем. Мага коштоп ушул концертимдин көркүнө чыгарган ушул оркестрлер болду. Анан ошонун жетекчиси ушу мени менен талыкпай бир айдан бери эмгектенип, мен иштеп келген, даярдап, ушу дирижердук пультта Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Тилегеновго дагы чоң ыраазычылыгымды билгизем. Чоң рахмат. Мени ушул азыр көптүр ушул эмгекти талап кылат экен 13 жылдык ушу консерватория студия болуп бүт бардыгы биригип 13 жыл окуп турмун. Ушул консерваторияны жакшынакай кылып бүтүргөн биздин ректорубуз
Мұратбек Бегалиевке чоң ыраазычылыгымды билгизем. Андан кийин мына Кыргыз Республикасынын эл артисти Эсен Молдокулова эжеме да чоң ыраазычылыгымды билгизем. Менин педагогум келбей калыптыр. Сарыгулова Зина Амановна деген доцент консерваториянын. Ошого да чоң таазим этем. Рахмат, мен ушинтип көкөлөтүп сахнага чыгырган ушул эжекелерим. Мен концертинде коштоордап берген биздин кыргыз элинин жылдыздарына да чоң ыраазычылыгымды билгизем. Рахмат. Бахтыгуль, со словами поздравления прибыли твои родные. Кымбаттуу көрүүчүлөр, туугандар жана искусствонун көрөрмандары. Мына азыр биз карындашым Бөкөй Бактыгүлдүн ырларын угуп, көңүлүбүз көкөлөп, жан денибиз жашарып, дүйнөбүз жашарып, өзүбүзгө чоң рух кубаты алып отурабыз. Рахмат карындашым. Талантың өркүндөй берсин. Биз сени менен сыймыктанабыз. Алыскы алайдан келип, искусствонун бул жанрында биринчилерден болуп, чыйыр жол салып атасын десем да туура болот. Кушту таптаган мүнүшкөр, күлүктү таптаган сайыпкер дегендей талантты да даярдаган бул адамдар эмеспи? Ушул алыскы элеттин карапайым кызында катылып жаткан талантты байкап, көрө билип, баалап, барыктап, өстүргөн насаатчы ага эжелердер да олтурат, азыр да сүйлөшүштү. Ошондуктан сиздерге туугандардын атынан, бир туугандардын атынан, ага эжелердин атынан сиздерге таазим этебиз биз. Сиздерге чоң рахмат. Елетте ушу борборго келип, ушу биздин карындашыбыз, ушу борбордогу таланттар менен биргелешип, ошо таланттардын арасында, ошо таланттардын арасынан суурулуп чыгып бараткан карындашыбызга да биз ушунчалык кубанып отурабыз. Жүрөгүбүз толкунданып, ушундай айта турган сөзүбүз да таппай турабыз. Бактыгүл, өмүрүң узун болсун. Жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун. Ар дайым талантың мындан дары өсүп, кыргыз элиңде, өзүңдүн туугандарыңды, башка баардыгын кубантып жүрө бер карындашым. Рахмат сага. Анан бүт туугандарыңдын атынан, ошол биз кичинекей белек ала келдик эле, ошону тапшырып коелук. Кээ бир келе албаган туугандарың айтышты. Биздин ысык саламыбызды, биздин жүрөгүбүздөгү каалообузду баардыгын ушу Бактыгүлгө айтып жеткире баргыла деп. Калган туугандарың мына баардыгы ушул жерде отурат. Ошолордун атынан, баардыгыбыздын атынан күлүш тапшырып коелук. Браво. Tezrak mega жетишкен. На этом, дорогие друзья, сегодняшний творческий вечер, 10-летний творческий вечер Бахтыгуль Бокоевой, ведущей солистки Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, закончен. Концерт провели мой артист театра и кино Жолдошбек Джан Джигитов, пожалуйста, уже убежал. И ваша покорная слуга, концертмейстер этого театра, концертмейстер Бахтыгуль Набира Джаксалиева. До новых встреч! Спасибо. Кечирип коюңуздар, мен ушу эжен айтайын деп толкунданып дагы калып турмун, жаппагыла. Ушул мени ушунчалык ар бир ырдаган ырымды, ар бир аткарган опералык арияларды бүт баарын түнү күнү мени менен иштеген. Мен ушунчалык жакшынакай үндү алып чыккан жанагы Джакомо Пуччининин Чо-Чо-сан деген операсын алып чыккан ушул Набира Жаксалиева болду. Биздин жеңебиз өзү казак, аябай ыраазычылыгымды билгизем. Күйөөсү биз биякта турат народ, биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбеков деп
Анан ушул экөөнүн колдоосу менен ушул концертти алып чыктым. Чоң рахмат.